Ак Ордо 3 конушундагы кандуу окуя шектүү качып кеткен учурда жок кылынды. Ак Ордодо 2 адамды өлтүрүүгө шектүү жаран качып кеткен учурда жок кылынды. Бул тууралуу бүгүн 14-октябрда Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалым болгондой, бүгүн 14-октябрда Чүй облусунун Кемин районунда кылмышты жасоо шарттарын жана жагдайын кайра кайтарып көрсөтүп берүү процессин жүргүзүү учурунда шектүү качып кеткен милиция кызматкерлери шектүүнү кармоо учурунда укук коргоо органдарында кызмат өтөө жөнүндө мыйзамынын 45-46 беренесине ылайык кызматтык куралды колдонушкан. Натыйжада ИС алган жаракатынан каза болгон. Бул факты боюнча кызматтык иликтөө жүргүзүлүүдө. Териштирүүнүн жыйынтыгы менен кошумча маалымат берилет. Белгилей кетсек, 3-октябрга караган түнү аталган аймакта үрөй учурган окуя катталып, 2 тууганды бычактап кеткендиги боюнча маалымат тараган. Анда бир эркек киши жана анын эжеси каза болгондугу маалымдалган. Каргашалуу окуя болгон жерден каза болгон кишинин аялы балдары менен чыгып кетүүгө үлгүргөн. Ички иштер министр шектүүнүн сүрөтүн чыгарып, ал тууралуу маалымат бергендерге сый акы убадаланган. Кийинчерээк социалдык тармактарда кармалган шектүүнүн сүрөттөрү тараган. Бирок интернет колдонуучулары ички иштер министр издөөгө алган киши менен кармалган жигиттин окшош эместигин айтып чыгышкан. Окуядан кийин мурдагы өкмөт башчы Феликс Кулов социалдык тармактагы баракчасы аркылуу Ак Ордо 3 конушунда 2 адамды өлтүрүүгө шектелген адамдын кантип кармалганын айтып, окуя боюнча ички иштер министри Улан Ниязбековго байланышканын жазган. Президенттин маалыматтык саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков социалдык тармактарда айтылган пикирлерди төгүндөгөн билдирүү жасаган. Көп өтпөй министрлик билдирүү жасап, анын кармалган учурундагы тасмаларды жарыялап, анын көрсөтмө бергенин билдирди. Окуя боюнча өлкө башчы Садыр Жапаров да билдирүү жасаган. 9-октябрда шектүү жаран 2 айга камакка алынган. Кыргызстандык киши Казак чек арасынан араң өттүк. Кыргызстанда 1 мүнөттө турганыбыз жок, өтүп кеттик. Казакстандык киши Казак-Кыргыз чек арасынан өтүүдө Казак тараптан нааразычылык билдирип, ал эми Кыргыз тарап дароо өткөрүп жатканын билдирген видео интернетте пайда болду. Ал ошондой эле УКМК башчысы Камчыбек Ташиев менен президент Садыр Жапаровго ыраазычылык билдирди. Кыргыз УКМК Манас шаарында автомектептердин окуучуларынан практикалык сынактарды кабыл алууда коррупциялык схема уюштурулгандыгы үчүн Кыргыз ПИП-КМ кызматкерлери кармалды. Ыкчам тергөө иш-чараларынын натыйжасында Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармалыгына караштуу транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик борбору мекемесинин Жалал Абад аймактык бөлүмүнүн кызмат адамдары тарабынан уюштурулган коррупциялык схема аныкталып, бөгөт коюлду. Атап айтканда, аталган мекеменин жооптуу кызмат адамдары жеке менчик авто мектептердин инструкторлору менен алдын ала сүйлөшүп алып, практикалык сынактарды тапшыруу үчүн окуучулардан системалуу түрдө акча чогултууну уюштурушканы аныкталган. Схемага ылайык авто мектептердин окуучулары акча каражаттарын 5000 сомдон 10 000 сомго чейин ортомчу жарандарга өткөрүп беришкен. Алар өз кезиндеги мекеменин кызматкерлери аркылуу сынактарды тапшырууда акча берилгендиктен оң баа алуусун камсыздашкан. Практикалык сынак тапшырган күн 10дон 15ке чейинки окуучулар бул коррупциялык схемадан өтүшкөн. Ал эми уюштуруучулардын мыйзамсыз кирешеси күн сайын 30 000 сомдон 50 000 сомго чейин көрсөткүчтү түзгөн. Үстүбүздөгү жылдын 10-октябрында козголгон кылмыш ишинин алкагында аталган мамлекеттик мекеменин кызматкерлери жана алардын шериктери БММ, ДТА, СЭА жана МБА аттуу жарандар кезектеги пара алып жаткан жеринен кармалган. Кармалгандар Кыргыз УКМКнын тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына киргизилип, иликтөө иштери уланууда. Апасын сабап үйүнө өрт койгон жигиттин иши кайра каралат. Өз апасын сабап үйүн өрттөгөн шектүү сот чечими 5-октябрь 2025 жылга жылдырылды. Жабырлануучу тосмо арыз жазарын билдирди. Коомчулук бул иштин натыйжасын күтүп турат. Апанын кадыры асмандан жогору. Кыргыз УКМК Бишкекте мыйзамсыз лотерея өткөргөн уюшкан кылмыштуу топтун ишмердүүлүгү токтотулду. Кыргыз УКМК тарабынан кандай гана багытта болбосун уюшкан кылмыштуулукка каршы жүргүзүлүп жаткан күрөштүн алкагында кылмыштуу топ тарабынан эч кандай уруксат документтери жок Кыргыз Республикасынын лотереялар жөнүндө мыйзамынын талаптарын бузуу менен Ош Сила фиктивдүү лотереясын өткөрүү жолу менен алдамчылык схемасы уюштурулгандыгы аныкталган. Тергөөнүн жүрүшүндө аталган лотереянын уюштуруучулары лотереянын катышуучуларынын акчасын алуу жана жеке баюу максатында лотерея ойнотуп, анын жыйынтыгында жасалма жеңүүчүлөр аныкталганы такталган. Көптөгөн катышуучуларды тартуу үчүн лотереяда кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк, унаа, батир, жер түрүндөгү кымбат баалуу байгелер ойнотулган. Ал эми жеңүүчүлөр атайын дайындалган жалган адамдар болгон жана баардык байгелер лотереянын уюштуруучуларында калган. Муну менен алар жасалма байгелер менен карапайым жарандарды адаштырып, алдамчылык иштеринен түшкөн пайданы көбөйтүшкөн. Ош Сила лотерея кеңсесинде жүргүзүлгөн тинтүү иштеринин натыйжасында буюм далилдери, лотерея билеттери
маектерин басып чыгаруучу принтер, тираж үчүн барабан, мыйзамсыз лотереяларда байге катары колдонулган автоунаалар, ошондой эле мыйзамсыз иш аракетти тастыктаган документтер табылып алынган. Бул факт боюнча алдамчылык Кыргыз кылмыш жаза кодексинин 209 беренесинин 4-бөлүгүнүн 2-пункту боюнча кылмыш иши козголуп, мыйзамсыз лотереянын уюштуруучулары КУК жана БМА кармалып, номер 21-тергөө абагына киргизилди. Учурда бул фактыга тиешеси бар бардык жагдайларды жана адамдарды аныктоо боюнча кошумча тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Кыргыз УКМК тиешелүү мыйзамдарына ылайык Кыргыз аймагында профессионалдык лотереяларды уюштуруучу мамлекеттик лотерея компаниясы, мамлекеттик ишканасы болуп саналаарын эскертип, жарандарды билеттерди сатып албоого жана мыйзамсыз лотереяларга катышпоого чакырат. Чүйдө 2 окуучу каза таап, 69 жаштагы карыя кармалды. Жайыл районунда 2-класстын 2 окуучусу жол кырсыгынан улам каза таап, айдоочу кармалды. Чүй облустун ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын маалыматына караганда, 2025-жылдын 13-октябрында Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнө жол кырсыгы боюнча билдирүү түшкөн. Бул факт каттоого алынып, текшерүү иштери башталган. Окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу дароо жөнөтүлгөн. Тергөөнүн алдын ала маалыматы боюнча ошол эле күнү болжол менен саат 18:30 чамасында Кара Балта шаарындагы Чапаев көчөсүндө жүк ташуучу унаанын айдоочусу 1956-жылы туулган ГМ түндүктөн түштүк багыттык боюнча бара жатып жөө жүрүүчү болуп келе жаткан 2 өспүрүмдү сүзүп кеткен. Алар 2018-жылы төрүлгөн АА жана 2017-жылы төрүлгөн АИ экени аныкталды. Кырсыктын кесепетинен 2 бала окуя болгон жерде каза болушкан. Тиешелүү соттук медициналык экспертизалар дайындалды. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 312 беренесинин автотранспорт каражаттарынын кыймылын жана аларды эксплуатациялоонун коопсуздук эрежелерин бузуу негизинде кылмыш иши козголгон. Айдоочу ГМ жазык процессуалдык кодексинин 96 беренесине ылайык кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Тергөөнүн жүрүшү уланууда. Ак Ордо конушунда жүк ташыган унаа автобуска кирип кеткен. Ак Ордо конушунда автобус катышкан жол кырсыгы катталды. Алдын ала маалыматтарга караганда, жүк ташуучу унаа менен шаардык автобус кагышкан. Окуя болгон жерден тартылган видеодо автобустун алдыңкы бөлүгү жабыркаганы көрүнөт. Азырынча жабыркагандар тууралуу маалымат жок. Тийиштүү кызматтар кырсыктын себебин тактап жатышат.